Мен өзүмдү оттон чокко уруп, өзүмдү ушул аябай чарчап кыйналдым да, 3 жыл балдарыма тарбия бере албай калдым. 3 жыл балдарыма тандыргандан жаап бере албай калдым. Ошол мамлекеттик ишчидей пандемик кетем. Ошол ишчидей эле каттап калгам да, ГОУду, РОУду, УКМК айланып кеткенде президенттик ак үйгө 3 жолу бардым. Ал жерде жазсам кайра бул жака жиберет. Ошол башкы прокуратуранын немеси менен мага жардам болуп, ошону алкагында кылмыш иши козголгон. Азыр башкы прокуратура бузуп жиберген 7-8 айдын жүзү болуп атат. Пока иш сотко өтө элек. Саламатсыздарбы, биздин каналдын жалпы көрүүчүлөрү жана катталуучулары, бардыгыңыздар биздин каналга катталып, ошондой эле ой пикир бөлүшүп кетүүнү унутпаңыздар. Биз бүгүн Манас шаарындабыз, урматтуу достор. Ошол үйдүн ээси менен бир жаш жигиттин ортосундагы бир талаштуу бир маселени биз сиздерге толук түрдө ушул окуяны чагылдырып берели деп бүгүн азыр Манас шаарына келдик. Албетте бул укуктук маселе. Бул жакта ошол тергөө органдары тарабынан бир нече кылмыш иштери козголуптур, бирок ошонун толук түрдө кандай таризде кетип аткандыгын биз сиздерде ушул берүүдө толук түрдө баяндап беребиз. Бизден алыстабай туруңуздар. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиздер. Кандайсыздар? Жакшы. Сиз бул жерде өзүңүздү тааныштырып анан айтсаңыз, ушул жерде качандан бери ошо түтүн булуп атасыз? Анан ошол азыр талашып жаткан сиздердин окуяңыздар кантип башталган, ошол боюнча жалпы? Мен аты жөнүм Бакирова Гүлбахор, ошол Манас шаарынын жашоочусу болом. Биз талаштуу окуя боюнча айта кетсем, биз өзүм мен Кара Дарыяда төрөлгөнмүн. Ал жерде ошол тайкемдин үйүндө жашап тургам убактылуу. Андан кийин бул участокту, бул участок эле болчу, участок түрүндө 2011-жылы биз сатып алганбыз. Бул жер тилкесини, жер тилке катары. Анан сатып алып, ошондон бери ушундай нөлдөн баштап ушул абалга келтиргенбиз. Ушул жолдошум Раматлык ушул бактарды тиккен. Анан эле тиги Адилет соода борборунан магазин алып, ошол жерде оборотко акча жок болуп калып эле ошол землячка кызыбыз бар, Кучкор кызы Гүлүмкан деп, тоже Кара Дарыялык. Ошого кредит алып берип турбайсыңбы? Мен өзүм атымдагы үйдү залогко коюп берем десем, менин 4 кредитим бар. Мен алып бере албайм, бирок сизге ошол адам таап берем деп, ошол Музрабаев Хажакбар аттуу баланы Мадумаров Асан деп өзүн тааныштырган. Тоже мен Кара Дарыялыкмын. Кара Дарыяда бир чоңдорду атын атап, мен ошолордон болом. Ошолор менин деген абаларым болот, таятам болот деп өзүн тааныштырганда, мен ага ишенип, анан хорошо, сен ала бер кредитти. Биз барып залогко акыркы күнү коюп беребиз десек, ал айтты да, 1-2 күн өткөндөн кийин айтпайбы? Азыр жаңы мыйзам чыгыптыр, сиз залоготетель боло албайт экенсиз. Ошондуктан сиздин үйүңүз менин атымда болуш керек экен дейт. Анан мен жолдошум менен сүйлөштүм, бирге сүйлөштүк, анан госрегистр бөлүмүнө бардык. Анда Сузак райондук госрегистр бөлүмүнө барып, ошол жерге кирип регистраторго айттык. Биз временный эле ушул кредит алып төлөгөнгөчө бизге временный бир келишим кат кылып берсеңиз десек, жок, андай мыйзамда жок. Же купли продажа, же дарыны кылып өткөрүп турасыз деп, ал Айбек аттуу регистратор ошентти. Андан кийин мен ал убакта мынчалык бир юридик немем деле жок эле, анын баягы кара ниетини мен байкаган эмескенмин да. Анда купли продажа кылып өткөрүп турайлы деп, анда 1 миллион алсак, анда 1 миллион жазып турсун десем, 2 миллион жаза берелик, акча көбүрөөк берет деп. Ошентип мен ошол жерде акча саналган эмес, жөн гана жазылып турган ал жердечи. Буну өзү деле Музрабаев тергөө учурунда сатып албаганын далилдеп көрсөтмө берген. Андан кийин ошентип 2022-жыл 9-декабрда ошол өз ара келишип, кредит төлөп өтсөңүз, мен үйдү сизге кайра өткөрүп берем дегенинен, тиги землячка кыз орто тургандыгынан, эми бул өзү деле Кара Дарыянын колунда экен деп ишенип өткөргөнбүз. Ошондо өз үчүн бардыгы ошол үйдү өткөргөндөн кийин башталды да. Бул негизи 1 миллион алып бериш керек болгон. 1 миллион алып бербей эле банктан 700 миң акча алган. 400 миңин өзү жашырып калып, анан мага 300 миң гана берип койгон. Банктын канча кредит алганы тууралуу график берген эмес. 1 ай кредитти өзү төлөп койгон. Негизи мен төлөшүм керек болчу, келишим боюнча. Анан
мен банкка барганмын, аяка бияка чуркап бул графикти бербегенден анан 2023 жыл 11 февралда Манас шаардык ички иштер бөлүмүнө менин үйүмдү ушинтип алып банктын графигин бербей жатат деп гана арыз бергем. Графикти алып бериңиздер деп. Ошол боюнча 3 жыл следствие жүрүп, анан ал учурда бул графикти жашырып, качан гана 2024 жылы 5 декабрь күнү Кыргыз Республикасынын башкы прокурору Максат Асаналиев келгенде ошол кишиге ыйлап кайрылгам. Ошол кредиттин графигин бербей жатат дегенде, анан 2024 жыл 18 декабрь күнү мага кредиттин графигин беришкен. Ал берген учурда мен карасам, уже бул банкка 1,5 жыл төлөп, 1,5 жыл төлөбөй коюп, уже банк сотко берип, менин үйүм ошол соттун балансын, банктын балансына өтүп калган. Анан кийин биз жарандык милиция иш козгобой, бул жерде эч кандай кылмыштын курамы жок деп тигинин алдаган жактарына көңүл бурбастан, биз жарандык тартипте Манас шаардык сотуна кайрылганбыз. Бул жерде курулай түзүлгөн бүтүм эч кандай акча саналган эмес. Ушул сатып келишимин жараксыз деп таап берсеңиз десек, биринчи инстанциядагы, областтык инстанциядагы менин зыяныма чечип, тиги баланын тарапка чечип койгон үйүмдүчү. Анан бул боюнча Кыргыз Республикасынын жогорку сотуна кассационный жалоба берип, ошол жерде Верховный сот аябай адилеттүү карап, что биринчи, экинчи инстанциянын чечимдери туура эмес экендиги тууралуу чечим кабыл алып, ошол эки инстанциянын тең чечимдерин жокко чыгарып, кайра кароо үчүн Манас шаардык сотуна жиберилген. Азыркы күндө бул баланын бүт ушул 3 жылдын алкагында ар жерде ар түрдүү көрсөтмө бергендиги, менин үйүмдү тартып алуу ниети болгондугу тергөөнүн жүрүшү менен аныкталып, анан бул балага карата ошол 3 жылдан кийин кылмыш иши козголуп, азыркы учурда ошол тергөөнүн өндүрүшүндө турат. Бул жактан дагы ошол улам кыскартканда мен айлам кетип, уже үйүмдөн ажырап кала турган состояниеде болуп, акыры Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасына барып, ошол жерден айтышты, биз кылмыштын курамы болсо бузуп беребиз, анда материал болчу, кылмыш козголгон эмес болчу. Если кылмыштын курамы жок болсо бузуп бере албайбыз, же биз деле мыйзамга таянабыз дегенде, мейли, мен эми акыркы үмүтүм сиздерден дедим, бирок башкы прокуратура деле рахмат, что ошол жерде субъективный, объективный кылмыштын курамы бар болгондугу үчүн материалды бузуп бул жака жөнөтүп, ошол өздөрүнүн талаптарын коюп жиберген. Ошонун алкагында башкы прокуратура Кыргыз Республикасынын ички иштер министрлигинин көзөмөлүнүн алдында, анан жолдошум каза болгондон кийин мен өзүмдү оттон чокко уруп, өзүмдү ушул аябай чарчап кыйналдым да, 3 жыл балдарыма тарбия бере албай калдым. 3 жыл балдарыма тандыргандан жаап бере албай калдым. Ошол мамлекеттик ишчидей понедельник кетем, ошол ишчидей эле каттап калгам да, ГОУду, РОУду, УКМК, айлам кеткенде президенттик ак үйгө 3 жолу бардым. Ал жерде жазсам кайра бул жака жиберет. Ошол башкы прокуратуранын немеси менен мага жардам болуп, ошонун алкагында кылмыш иши козголгон. Азыр башкы прокуратура бузуп жибергенине 7-8 айдын жүзү болуп атат. Пока иш сотко өтө элек. Ошол тергөөчүгө барсам, прокуратурада дейт, прокуратурага келсек, жана көрдүңүз, өзүңүз көз алдыңыз, тергөөдө дейт, ушинтип эле тиги балага кылмыш иши козголсо дагы ошонун эмне себептен кармап турат, мага белгисиз. Азыр деген мен кандай десем, мен мурдун кийин бир милициянын босогосуна аттап барган аял эмес болчумун. Ушул балага ишенип, үйүмдө өткөзүп берген ушунун айынан ушул 3 жылдан бери чабыркап, ден соолугумдан ажырап, же үйүм бүтпөйт, же уулумду үйлөй албайм. Ушинтип аябай кыйналып, ушул урматтуу президентибизден жардам сурайм. Урматтуу президент, биз бул үйдү, бул участокту сатып алганга чейин биз 3 уулум, жолдошум менен биз аябандай тытынып иштеп, шалы эгип, мал чарба кылып, ошон менен 6 жыл дегенде бир курук эч нерсеси жок участокту сатып алганбыз. Бул жерде эч нерсе жок болчу. Үй жок болчу. Үйдө эч нерсе жок эле. Курук эле жер болчу. Моментим колдон келишинче бактарак тиктик, бирок ошол 3 жылдан бери
же бүтүрө албайбыз, же соттон чындык таппайм, же тергөөдөн чындык таппай аябай кыйналып, анан айланып кеткенден ошол коомчулукка чыксам деле ар ким ар түрдүү комментарий жазышы мүмкүн, бирок мен өзүмдүн чындыгымды далилдеш үчүн ушул коомчулукка чыгууга деле ыраазы болдум. Мисалы, бул коомчулукка жазсаң ар ким ар түрдүү комментарий жазат. Мейли жазса деле мен өзүмдүн чындыгымды далилдөөгө аракет кылдым. Ким жазса жаза берсин, мен эч кимдин мүлкүн алдап алып койгон жерим жок. Мисалы, бирөөнүн үйүн тартып алган жерим жок. Мына ошол 2018-жылы көчүп келгенбиз бул жерге. Ошондон бери эле ушул жерде жашап, бүт коммуналный бардыгын эле менин атымдан төлөнүп келет. Ал баланын айткан, ал бала деген 2021-жыл 20-жыл Кыргызстанга келип, 21 ушул жерден эч кандай туугандык катыштыгы жок экен, эч кимдин катыштыгы жок эле, бирөөнүн үйүнө суранып туруп эле ошонун алкагында гражданство алып туруп айтып атпайбы, мен Кыргызстандын мыйзамдарын керек болсо акчага сатып алам, колуң жеткен жергече бар, колуңдан эч нерсе келбейт деди. Мына колумдан айткандай эле эч нерсе келбей атат. Бирок жогорку сот менен башкы прокуратурага аябай ыраазымын. Чындап. Баланын аты жөнү ким? Музурабаев Хажакбар Кубатбек оглу. Ошол менин баламдай эле бала. Ушинтип анын кара ниети, что мен үйүмдү тартып алып коюш болгон экен. Мен аны башында байкаган эмесмин, себеби биз деген бизди ата-энебиз жакшы тарбия берген, жакшы семьядан чыккан эле кыз болчу, мектепте деле аябай жакшы окуганмын. Ошол атам раматылык айтчу, башыңа кылыч келгенде дагы эч жалган сүйлөбөгүн кызым деген да. Мен ошентип баланы өзүмдөй эле ойлогом да, ар кимди өзүмдөй чынчыл ойлоп, ошонун жертвасы болуп келүүдөмүн да. Эми буюрса жогорку соттон дело келе элек экен азыркы учурда. Бирок менде резолютивный час бар, ошол бузулгандыгы боюнчачы. Дело ошол 1 айдан өтүп келет дейт. Эми ал дело келсе дагы эми бул соттор кандай чечим чыгарат, адилеттүү карап береби, ал жагы дагы мага азыр под вопрос да. Мен качан ушул үйүм өзүмө кайтмайынча мен ойдо жашайм да. Ойдо жашап уже мына очки такпайт болчумун. Очкисиз окуйт элем, мына очки менен окуп калдым. Ошондой кыйналып, ушул бир үйдө аял болуп отуруп, бир аялдык бурчумду аткара албай ушунун айынан 3 жылдан бери ушул көчөлөп калганыма аябай өкүнөм да. Ушундай адамдар менен таанышып калганыма аябай өкүнөм да. Эми ар ким адамдын аласы ичинде, уйдун аласы сыртында дейт да. Мен алардын ички дүйнөсүн ошол убакта сезген болгону да. Мен өткөрбөй эле коймокмун да бугачы. Эми президентибиз мынакей жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө элдин көйгөйүн жеринде чечкиле деп тапшырма берип жатат. Азыр эртең Манас шаардык мэриясында ошол калк менен жолугушуу болот. Ошол жолугушууга дагы эми кире аламбы, кире албаймбы, себеби мага айыл жерде бут тосуулар болот да. Мен урматтуу президентибизден, мына башкы прокурор өзү 2 жолу кабыл алган, ички иштер министри өзү 2 жолу кабыл алган. Бизге мыйзам иштесин, адилеттүүлүк болсун, акчасы бардын, акчасы жоктун укугу бирдей каралып, бирдей корголсун. Бизге окшоп сотторго же башкаларга акча берилбегендердин иши деле адилеттүү каралсын. Мен только адилеттүүлүктү гана издеп сиздерди чакырдым. Бизге мыйзам иштеп, адилеттүүлүк орносун, башка эч нерсе керек эмес бизге. Биз өзүбүз бирөөдөн акча сурабайбыз, мамлекеттен же нан сурабайбыз. Бизге ушул бардыгы мыйзам чегинде болсо, ошол бизге эң керек ошол. Мен талап кылганым ошол. Мен ошо Бакирова Аида Төлөнөвна, Жалал Абад шаарынын тургунумун. 2022-жылы биз Адилет Жалал Абад шаарындагы Адилет базарында соода тармагында иштей баштаганбыз да, эжем экөөбүзчү. Ошол жакта иштеп жүргөн убакта эми бир моментте мындай товарыбыз азайып, акча жоктугунан мындай карыз алганга туура келген да. Анан мен бир Кочкор кызы Гүлүмкан деген таанышым бар эле.
ошол кыз менен таанышып, бул эжеми да тааныштыргам. Ал кыз пайызга процентке акча берет болчу. Бул эжем экөөнү тааныштырып, экөө ошол мамиле кылып, ал Гүлүмкан деген кыз Музрабаев Хажакбар деген өзүнүн ошо бирге мамиле кылып жүргөн укайсыны тааныштырат экен. Анан экөө мамиледе болуп, эжеме кредит алайлык, ошо үйдү неме кылып, сиз залоготель болуп, банкка коюп бериңиз. Анан ай сайын төлөсөңүз, кайра үйүңүздү обратно кайтарып берем деген келишим болгон экен ал жердечи. Анан бул Музрабаев Хажакбар деген бала кредитти алып, эжемен жашырын түрдө алат да. Бул 1 миллион алмакчы болгон, бирок 1 миллион акча алган эмес. 600 000 акча алып, өзүнө дагы жашырын 100 000 сом акча алат. Аны кийин графигини бер, биз ошол кредитти график менен төлөйбүз ай сайын десе, графикти ушул убакка чейин жашырып келет да. Арадан уже 3 жыл өтүп атат. Анан бул мен ошо Адилет базарында Чехова көчөсүндө магазинде соода кылып атсам, Асан бир кыз, ошо сырттан бир кызды алып барат, эжем болот деп. Анан эмне келдиңер деп айтсам, эжеңиз кредитти төлөй атат деди. Анан эми төлөсө өз ара келишип алгыла, ортодо мен жокмун го деп ошондой десем, чакыр эжең деп мен аброюма тие турган уят сөздөрдү сүйлөдү. Анан мен айттым, Асан, бул жерде андай сөз колдонбо, мен соода кылып атам, мага тоскоол жаратып атасың десем, кетпей ошо озгал кыз уят сөздөр сүйлөдү. Анан мен эжеме чалып чакырууга мажбур болдум. Эже, келиңиз, бул жакта ушундай түшүнбөстүк ызычуу болуп атат деп. Анан эжем келди, экөө уруша кетишти. Анан эжем жүр сыртка чыгып сүйлөшөбүз деп, мынтип жакасынан тартса, футболкасы айрылып кетти да. Анын видео деле бар. Анан мен ошо болуштуруп, экөөнү эки жакка ажыратканга аракет кылдым, бирок эч кандай неме болгон жок. Анан 102 кызматкерин чакырдым. Баарыбызды ошо ГОУдуга алып кеткен. Анан бул барып, ошо тишим сынды, эжесиңди уруп, тишимди сындырды деп ошентип неме кылыптыр. Экспертизадан чыгартыптыр да, бул Асан деген балачы. Ушул убакка чейин бул балага деле кылмыш иш козголгон, бирок эч кандай жыйынтык жок. Кылмыш иш козголуп эле келип атат, бирок жабылып атат да, сотко айдалбай атат. Бул кайра ошол биздин ишибизди тергеген тергөөчүгө кайра биздин үстүбүздөн кылмыш иш козготуп коюптур да, эжесиңди бизди урду деп. Эч кандай далил жок. Бул ишке уже 3 жыл болуп атат да. Кайсыл неменин негизинде бизге иш козготуп атат, ошого түшүнбөй атабыз да. Бир тараптуу карап атат тергөөчү дагычы. Эки тараптуу караса болот да турабы? Асандын иши боюнча уже сотко кетиш керек. Дело дагы эле сотко кетпей, ошо бул жакка келсек, ал жакта дейт, прокуратурада дейт, аяка барсак биякта дейт, бири-бирине шылтап атат да, иш кысачы. Иш козголбой атат. Кошумча эмне айтасыз? Кошумча эмне айтат элем, эми эжем чындыгында мындай процентчилердин, ушундай Асанга окшогон мошенниктердин курмандыгы болуп калды азыркы учурдачы. Ошо ишенип, ортодо келишим болуп, үйүн убактылуу ошо банкка залог катары коюп берип атканы үчүн бул Асан деген пайдаланып, азыркы учурда бир тергөөгө барса сатып алгам дейт, дагы бир тергөөгө барса менден карыз болчу дейт, бир тергөөгө барса кредитти төлөсө үйүн өткөрүп берем дейт. Ар кандай шылтоолорду айтып келет да ушул күнгө чейинчи. Анан ошо Кочкор кызы Гүлүмкан эч кандай суракка да чакырылбай атат. Негизи ошол кыз турат да башындачы. Ошол кызды чакырып тергесе бардык чындык чыкмак да. Ошол болуп атат да азыр. Рахмат. Рахмат. Болду.